Саламатсыңарбы? 5-ші сабагыбыз программалык камсыздоолордун архитектурасына арналган. Мындан алдыңкы сабакта программалык камсыздоолордун функционалдык негизде түрлөрү бар эле. Андан кийин лицензиялык негизде, автордук укук негизиндеги түрлөрүнө токтолдук. Бүгүн болсо архитектурасынын негизинде программалык камсыздоолор кандай түрдөн өнүгүп жатат, ошол темаларга кененирээк токтолгонго аракет кылабыз. Программалык камсыздоолордун архитектурасы негизи мурунан алдын өзгөчө жасалма интеллект сабагыбызда токтолгон 3 факторго түздөн түз байланыштуу. Анткени программалык камсыздоо бул маалымат жаатында, башкача айтканда маалымат технологиялары деп атпайбызбы, information technology. Демек, толугу менен ушул 3 факторго, маалыматты иштетүүгө, маалыматты сактоого жана маалыматты бир жерден бир жерге жеткизүү жаатында колдонулуп келген программалык камсыздоолор болгон соң, ушул 3 фактордогу өнүгүүгө, 3 фактордун ичиндеги болуп жаткан процесстерге толугу менен байланыштуу, ошолордун натыйжасында программалык камсыздоолордун архитектурасы дагы дайым өзгөрүп турат. Бул 3 маалымат темасына байланыштуу факторго кайрадан токтоло кетелик. Эсиңиздерге салуу максатында маалыматты иштетүү акыркы мезгилдерде программалык камсыздоолор аркылуу тез маалымат иштеткенди үйрөндүк. 1950-жылы салынган $6 миллион, ошол кездин $6 миллион барабар инвестиция менен гана ишке ашырыла турчу бир компьютер жана сиздин чөнтөгүңүздө флагмандык эмес, жөнөкөй эле ошондо бир 10 000 сомдун тегерегинде болгон бир 2021-жылдын эсеби менен ала турган болсок, 10 000 сомдун тегерегинде болгон бир чөнтөк телефону сиздер сол тарапты көрүп турган компьютерден 100 000 эсе дагы тезирээк маалымат иштеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Бул маалымат иштетүүдөгү биздин узун мөөнөттүү жетишкендигибиздин бир көрсөткүчү десек да болот. Маалыматты тез иштеткенди үйрөндүк жана маалыматты көлөмдүү түрдө бир жакта сактаганды үйрөндүк. 70-жылы 1,2 мегабайт гана бата турчу диск көрүп турасыңар. Бир ырды батырыш үчүн ушундай MP3 форматындагы бир ырды батырыш үчүн ушундай дисктен 3 керек эле. 2021-жылы болсо бармагыбыздын учуна 300 000 ыр бата турчу 1 терабайттык же болбосо 1024 гигабайттык бир микро SD картасы. Демек, маалыматты көлөмдүү түрдө бир жака сактаганды үйрөндүк. Бул дагы программалык камсыздоолордун архитектурасын түздөн түз өзгөрткөн факторлор. Эселеп алганда, демек, 1 миллион эсе бир прогресс болгон. 70-жылдан 21-жылга 40 жылдын ичинде. Интернеттин байланыш ылдамдыгы бул маалыматты бир чекиттен дүйнөнүн башка бурчунда, сөзсүз эле дүйнө болушу мүмкүн эмес, балким космосто эле, бирок интернетти көбүнчө дүйнөдө колдонгонубуз үчүн маалыматты бир чекиттен бир чекитке жеткирүүдөгү ылдамдык прогрессин көрүп турасыздар. 83-жылы 100 ошондо 1000 бит дейлик, ошондо 1 килобит тегерегинде болсо, 2018-жылы ошондо 10 гигабит деген ылдамдыкка жеткенге мүмкүнчүлүгүбүз болду. Арифметикалык бир прогрессти көрүп турасыздар. Бул жакта дагы маалыматты бир чекиттен бир чекитке көлөмдүү түрдө жеткирип берүү. Азыр мисалы сиздер бул видеону бир веб-сервис аркылуу көрүп атасыңар. Видео сиздер билгендей көлөмдүү маалымат. Ошол көлөмдүү маалымат интернет аркылуу сиздерге ыңгайлуу эле, эч кандай токтолбостон, эч кандай тоскоолдук болбостон жүктөлүп жатканын себеби интернет ылдамдыгы өнүктү. Канчалык өнүгүптүр? Ошондо 80-жылдан 2018-жылга чейин
1 миллион эсе бир прогресс болгон. Эми ушул 3 фактордун натыйжасында маалыматты тез иштеткенди үйрөндүк, маалыматты бир чекиттен бир чекитке тез жеткиргенди үйрөндүк, интернет. Аны ошол маалыматты көлөмдүү түрдө бир жакта сактаганды үйрөндүк. Бул болсо толугу менен биздин программалык архитектураларды, программалык камсыздоолордун архитектураларын кайрадан иштеп чыгууга, жакшыртууга, ыңгайлаштырууга аргасыз кылды. Андыктан акыркы мезгилдерде завод фабрикаларда эле сиздер сүрөттө көрүп тургандай дата центрлар пайда болду. Бул дата центрлардын пайда болушу албетте биздин программалык камсыздоолор менен болгон алакабызды дагы толугу менен революциялык негизде төңкөрүш боло турчалык өзгөрттү десек болот. Эми келиңиздер кандай өзгөрдү, ошол жака бир аз токтололук. Архитектура тууралуу сөз болуп атат. Эсиңиздерге сала кетейин. Программалык камсыздоонун архитектурасы бүгүнкү азыркы темабыз. Программалык камсыздоолор буга чейин компьютерлер, эми албетте 50-жылдарга кайтпайбыз. Ал жакта сиздер да мындан алдын слайдда көрдүңүздөр. Компьютерлер биз көнгөн компьютерлер эмес эле. Ал жакта операторлор болот эле. Бир компьютерди иштетиш үчүн 4-5 киши бир убакытта иштетиш керек эле. Эми 70-жылдардан баштап ПК, персонализированный компьютер, personal computer, PC англисчеси, же болбосо кыргызчасы персоналдык компьютер деген түшүнүк пайда болот. Персоналдык компьютер бул сиздин ошол столуңуздарга коюп, жеке гана сизге таандык иштерди аткара турчу программалык камсыздоо. Ошол күндөн баштапкы архитектураны бүгүн эске ала тургандай сабакты жүргүзөлү. ПК негизинде 70-80 мисалы программалык камсыздоо иштей турган болсоңуз, эгерде сиз бир программаны иштетем десеңиз, анда алып келип жалгыз гана сиздин системалык блоктун ичинде иштей тургандай бир программалык камсыздоо жүктөйт элеңиз. Башкача айтканда, сиздин системалык блогуңуз болот эле. Мониторуңуз албетте 70-жылы мындай түз флат дегенибиз ичке жука монитор эмес, калың монитор болот эле. Клавиатураңыз, чычканчаңыз ал кезде да болот эле. Бирок ушул сиз программалык камсыздоолордон аткара турчу же болбосо сиз каалаган максатка жетиш үчүн сизге ушул системалык блоктун ичиндеги мүнөздөмө гана жетиштүү болмок. Башкача айтканда, системалык блоктун ичиндеги процессору, оперативдик эс тутуму, катуу диски сизге ушул ишти өзүңүздүн, мисалы текст жазып муну принтерге берет элеңиз, же болбосо Excel сымал программада бир эсептөө иштерин жүргүзөт элеңиз, сүрөт тартат элеңиз, бир сүрөттү балким бир нерсесин өзгөртөт элеңиз. Анын баардыгы дээрлик. Эми 2000-жылдарга чейин ушундай персоналдык компьютер негизинде эч кандай башка бир тышкы байланышка муктаж болбой эле жасаганга мүмкүнчүлүк болду. Персоналдык компьютерлер ошону менен өнүгө баштады. Анан персоналдык компьютерлердин бул жакта негизги максаты эмне? Персоналдык компьютер сизге гана кызмат кылган үчүн программалык камсыздоонун архитектурасы жоон клиент, же болбосо калың клиент, fat client, thick client деп англисче, орусчасы толстый клиент. Программа жалгыз гана сиздин системалык блоктун ичинде гана иштеп, сизге натыйжа берип жатат. Сиздин ошо каалаган натыйжаны ошол эч кандай тышкы бир факторлорго байланбай. Бирок программалык камсыздоолордун түрлөрү кийинчерээк персоналдык компьютерлердин саны көбөйгөн сайын, өзгөчө чоң компаниялар ар бир өзүнүн кызматкерине дагы бирден компьютер коюп баштаган соң, башка программалык камсыздоолордун архитектуралары ортого чыгып баштады. Ошондо 80-жылдардан баштап 90-жылдары көбүнчө активдештирди. Бул локалдык тармактар аркылуу персоналдык компьютериңиз жалгыз гана сиздин системалык блокто иш жүргүзбөстөн ошол локалдык тармак аркылуу сиздин
имараттын ичинде көбүнесе имараттын ичинде коюлган сиздин персоналдык компьютерден дагы күчтүүрөөк бир серверге байланып, ошол жерден маалымат алып келип, ошол жерден маалымат иштетүү процесси жүргүзүлгөн. Мунун аталышы кийинчерээк ортого чыгат. Муну жука клиент, башкача айтканда калың клиент дегени иштин калың бөлүгү сиздин гана системалык блокто жүргөн үчүн калың клиент, жоон клиент болчу. Иштин оңой жагы гана сиздин системалык блокто мындан кийин жүргүзүлөт дагы. Иштин эң оор жагы бул серверге жүктөлгөн учурда болсо жука клиент, сиздин компьютериңиз жука клиент болуп калат. Ошондо сиз колдонуучу катары иштин оор бөлүгү серверге бөлүнгөн үчүн ошондо жука клиент түшүнүгү менен иштер жүргүзүлүп баштады. Программалык камсыздоолордун ушул жаңылыктардын кириши менен толугу менен архитектурасы да өзгөрдү. Мурда эгерде жалгыз гана сиздин системалык блокто иштей турган болсо, кийин сервер аркылуу да иштеп келе турчу бир жаңы архитектура ортого чыгат. Бул эми локалдык тармактар аркылуу жүргүзүлчү. Анан акыркы мезгилдерде жанагы 3 факторго кайра эсиңиздерди сала кетейин. Маалымат иштетүү, маалыматты бир чекиттен бир чекитке жеткирүү, маалыматты көлөмдүү түрдө бир жерде сактоо факторлордун негизинде жаңы бир түшүнүк пайда болду. Жашообузда интернет бул программалык камсыздоолордун иштөө принцибин, башкача айтканда архитектурасын дагы толугу менен өзгөрткөн бир жаңылык болду. Бул жакта кандай иштер кантип жүрөт? Мурда локалдык тармак менен гана серверге байланыш жүргүзүлгөн болсо, азыркы учурда интернет аркылуу сиздер YouTube аркылуу мени кантип азыр көрүп турсаңыздар, же болбосо YouTube эмес башка балким сервистер аркылуу көрүп аткансыздар. Ушул сервистерге сиздин жабдыгыңыз, телефонуңуз, компьютериңиз байланып, бир максатка жеткирип атат. Максат бул роликтерди, видео роликтерди көрүш болчу. Ошол максатыга эмне аркылуу жетип атабыз? Интернет аркылуу жетип атабыз. Интернет сиздин персоналдык компьютериңиз, бул эми компьютер эмес, балким жөнөкөй смартфон да болушу мүмкүн. Ушул аркылуу дагы интернетке байланып максатыңызга жетип жатасыз. Бул эми жаңылыктар, программалык камсыздоо, сиздер колдонуп жаткан программалык камсыздоолор мурда интернет жок кезде локалдык тармакта бир архитектура менен иштей турган болсо, андан мурдарактагы персоналдык компьютер катары локалдык тармак жок кезинде дагы бул жалгыз гана сиздин компьютерде иштей турган акыбалда иштей турган программалык камсыздоонун архитектурасы башка болчу. Бирок бул жакта баса белгилеп кетчү дагы бир жагдай бар. Азыркы учурда дагы албетте жалгыз гана сиздин компьютерден интернет болбой калган учурда дагы иштей турчу программалык аппараттар бар. Алар дагы ошол жоон клиент максатында муну эми диск менен алып келип, же болбосо чоң USB флеш дискке салып келип сиздер программаны жүктөйсүздөр. Жүктөгөндөн кийин гана бул программалык аппараттар иштеп баштайт. Интернет аркылуу иштей турчу программалык аппараттар көбүнчө веб-браузер, Chrome, Opera, Mozilla сыяктуу браузерлер аркылуу иштей турчу программалык аппараттардын архитектурасы иштеп чыкты. Мисалы Word, Excel азыркы учурда дагы сиздин компьютерде жоон клиент архитектурасы менен, жоон клиент логикасы менен иштейт. Бирок рынок, программалык камсыздоо архитектурасы рыногу ушул интернет аркылуу иштей турган архитектураны көздөй жылганы үчүн булут технологиялары деген жаңы бир түшүнүк пайда болду. Башкача айтканда, биз өзүбүздүн максаттарыбызды ошондой булут технологияларга өткөрүп бердик. Сүрөттөрүбүздү ошондой башка серверлерде сактап атабыз. Азыр мисалы сиз роликти дагы ошондой бир сервер аркылуу көрүп жатасыздар. Демек, булут технологиялары акыркы мезгилдерге жашообузга кирди жана программалык камсыздоолордун архитектурасын толугу менен өзгөртүп жатат десек дагы туура болот. Ошол эле жоон клиент принциби менен, логикасы менен азыркы учурда дагы биздин компьютерлерде иштеп турган Microsoft Word, Microsoft Excel, өзгөчө ошо Академия
тармагында көп колдонулган, эң кеңири колдонулган программалар. Мисалы сиздерге азыр мен Microsoft PowerPoint аркылуу өзүмдүн презентациямды жүргүзүп жатам. Мен дагы Word'ду аябай көп колдоном, Excel'ди көп колдоном. Бул эми күнүмдүк жашоодо бизге иштерибизди тагыраак жана жыйынтыктуураак аткарганга жардам берген программалык аппараттар биздин компьютердин негизинде иштейт. Бирок ошол эле Microsoft акыркы 5 жылдын ичинде өзүнүн бул программалык камсыздоолордун архитектурасында өзгөрүүлөргө кетти жана эң акыркы мезгилдерде ушул Office 365 деп ушу булут технологиялардын негизинде иштеген программалык камсыздоолордун пропагандасын көбүрөөк жүргүзгөнгө аракет кылып атат. Ошо бизди жоон клиент негизинде иштей турчу Word, Excel'ден келгиле андан көрө Office 365 негизинде ушул ар дайым каалаган учурда каалаган жериңизден өзүңүздүн файлыңызга жетип, кааласаңыз телефондон, кааласаңыз компьютер аркылуу Excel'иңизди, Word'уңузду оңдоп кеткенге мүмкүнчүлүк беребиз деген жаңы ыкмалар менен өзүнүн ушул программалык камсыздоо архитектурасын өзгөртүп, ушул тонкий клиент дегенибиз, жука клиент архитектурасына, интернет аркылуу иштей турган архитектурага өтүүбүздү суранбай эле, бирок пропагандасын жүргүзүп жатат. Ушуга өтсөңөр жакшыраак болот эле деп. Анткени ал жактан ишти коммерция жагы, каражат жагы дагы абдан маанилүү болуп жатат. Ал жактан албетте крэк версияларды колдонгонго мүмкүн болбой калат. Ошондой дагы компаниянын өзүнө койгон максаттары бар. Эми бул жоон клиент жана жука клиент кийинчерээк, жука клиент деген терминология акыркы мезгилдерде SAS деген терминологияга которулуп кетти. Муну да баса белгилеп кетелик. Software as a service деген жаңы түшүнүк пайда болду. Мурда эми жука клиент, калың клиент деп программисттер өз ара сүйлөшүп башташса, акыркы мезгилде жука клиент деген сөздү көп колдонбай, SAS деген терминология көп колдонулат. Software as a service. Бул эми программалык камсыздоонун бир кызмат катары сунушталуусу. Анан сиздер бул графикада көрүп тургандай 2008 жылдан баштап 2020 жылга чейин ушул булут технологияларынын негизинде SAS технологиясын, SAS негизиндеги программалык камсыздоо архитектураларынын өнүгүүсүн көрүп турасыздар. Ошондо 5 миллиардтан 2020 жылы 157 миллиард долларлык бир көлөмдүү бир рынокко айланып баратат. Бул эми технологиялардын, программалык камсыздоонун архитектурасындагы технологиялардын кайсыл тарапка жылып жатканынын бир жакшы көрсөткүчү болсо керек. Эми SAS технологиясы дагы өнүккөн сайын, демекки программа жаза турган командалардын же болбосо адистердин, профессионалдардын, ушул жакта колдонула турчу адам ресурстары демек SAS технологияларынын чөйрөсүндө өркүндөп баштады десек болот. Андыктан ошол веб технологиялары, нетворкинг, программалык камсыздоолорду кодун жазуу, серверлерди камсыздоо сымал жаңы түшүнүктөр, жаңы профессиялар да пайда болуп жатат. Ошолор программалык камсыздоонун архитектурасындагы өзгөрүүдөн улам пайда болгон жаңы профессиялар десек да болот. Биздер дагы буюрса ушул профессияларды терең изилдеп, ушул SAS технологияларынын чөйрөсүндө иштерибизди жүргүзсөк, келечекке туура кадам таштаганга шарт түзөбүз деген бир пикир менен ушул сабактарыбызды ушул ой менен десек да болот аяктайлык. Да кийинки сабактарда көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар, аман эсен болуңуздар.